Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ошо ветеринар инспекциянын башчысына да. Ошо жана биркалардын сапаты кандай болуп атат? Кулакка тагылган. Биркалардын сапаты эл аралык айкар деген стандарт орган бар дүйнөдө. Ошолордун талабына жооп берген, ошолордун сертификаты менен коштолгон сапаттуу биркалар. Мен ушул элдерден сураштырып атсам, кээ бир айтып атпайбы? Ушу түшүп калып атат деген сөздөр көп айтып атат да. Ошого суроо берип атам мен. Биркалар эми түшсө, ал бирка мындай ажырабайт да, бир салынгандай. Ошон үчүн уникальный болуп эсептелет. Бирка түшүп калышы мүмкүн, жанагы жырылып. Кулагы менен кошо жырылып түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан актай биркалар дагы заказ берилген. Түшүп калса ошону кайра тагып туруп, анан несмываемый краска бар. Ошо менен кайра биркасынын номуру жазылат. Ошону дагы бир кайра каттап өткөзүп, ошолорду текшерип жүргүзүп коюш керек. Андан кийин, демек сиз азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, бүгүнкү күндө ошол идентификация иши 100% иштебей жатат, туурабы? Идентификация эми өтө так болуш үчүн жанагы айыл өкмөттөрдүн баарында эме болуш керек, тиги электронный да база данных. Ар бир ветеринар смартфон менен, ноутбук менен болушунча камсыз болгон. Анан иштебей калган жерлерде ошол интернети бар жерге, райондун центрине келип, бир жумада бир, 10 күндө бир келип түшүрүп аткан, кыйналып аткан жерлер бар. Анан учеттон чыгып аткан мезгилде да убагында чыкпай калып атат. Азыр 98 миңден ашык мал чыкты, мына бир жылдан жакындап калды. Кыскалап айтсаңыз, эми ошо 100% иштебей жатат да, мисалга, туурабы? Эми 100% иштеген жери жок, туура. Ал убойный пункттардын жоктугу, коомдогу кемчиликтер дагы ошол бизге тийип атпайбы? Жок, ошону мойнуңузга алып эле айтсаңыз болот да, ушундай кемчиликтер бар. Алабыз, туура. Туура, эми адамдарды деле таппай калып атпайбызбы? Киши мал эмес. Түшүнбөдүм, эмне дедиңиз? Адамдарды таппай жатабыз дейсиз? Эми адамдардын деле учету такталбай калып атпайбы? Атайын госорган бар, ГРС деген. Мал деген мен сизди Зиядин Исламович, мындай салыштырып көрсөңүз, сиз эми адам менен малды салыштырбаңыз да, сизчи. Жок, Мен сиз сизден адамдардын каттоосун сураган жокмун. Мен малдардын каттоосун сурап атам. Зиядин Исламович, сиз салыштырып көрсөңүз, мал адамдан көп Кыргызстандачы. Анан ГРС деген өзүнчө бир госрегистр бар, адамдын эмес. Мен жөн эле просто канчалык оор экенин салыштырып кетип атам да. Атайын орган бар, госорган бар. Эми бизде бүт ветеринарларга, ошонун ичинде жеке ветеринарлардын баарына эле биз тапшырып койдук. Сиз туура Анан эмес чынында кыйналыш менен жүргүзүп атабыз. 100% сиз айткандай баягы эмеге жете албай атабыз. Андай кыйынчылыктар бар, болуп атат. Аны санап өтпөдүмбү кайсы кыйынчылыктар болуп атканын. Бирок бир жылда мен жана да айтып кеттим, бир уйга бир ветврач минималдуу түр эсептегенде 4 жолу барат экен. Зиядин Исламович, өзүңүз эсептеп көрүңүз. Анан барганда эгерде мал жок болуп калса, ошол жерден кайра корректировка кылып, ошол жерден чыгыш кылып, кириш кылганында ошол жерден карап атабыз. Ошол 4 жолу барганы жакшы. Себеби ал көзөмөл жүргүзөт ошол жердечи. Ал барыш керек да 4 жолу. Эгерде ошол норма боюнча бир жылда бара турган болсо, ал сөзсүз түрдө барыш керек ага. Анан сиз эми адамдарды малдарга салыштырбай эле жүрүңүз эми мындай кылып. Андан кийин айтсаңыз, мынабы бруцеллез боюнча вакцинация бердиңиздерби? Бруцеллез боюнча азыр койлорду биз жаңы программа менен, жаңы Рефадин деген вакцина менен биз 6 жылдан бери вакцинация кылып атабыз. Биз 24 миллиондон ашык кой баласы вакцинациядан өттү. Анан жыйынтыгында, Зиядин Исламович, мына азыр медиктердин отчету адамдардын бруцеллез менен ооруганы 5 эседен ашык кыскарды. Ушул вакцинанын эсебинен. Быйылдан баштап биз уйга дагы вакцинаны баштадык. Мына быйыл Кудай буйрса күзгө чейин Кыргызстандагы телкаларды, чоң уйларды жазабайбыз, сүт берип аткан. Баягы 3 айдан өйдө карай ургач торпокторду, анан телкаларды толугу менен быйыл бүтөбүз. Жакшы, анан кийин айтсаңыз, ошо вакцинация алгандан кийин бруцеллезго канча күндөн кийин же канча айдан кийин союлуш керек ошол мал? 1 айдан кийин, 28 күн, 1 айдан кийин союлуш керек. Ошол көзөмөлгө алышыңыздар керек, ошону сөзсүз түрдөчү. Туура муну айтып атабыз, элге айтып атабыз. Анан ошол алган вакцинацияңыздар кайсы жакка, кайсы жерден алып келгенсиздер? Вакцина негизинен Иорданиянын биофабрикасы бар. МЕПтин талаптарына жооп берген, ошол жерден алынат.
Ана ошол вакцинацияларды алып келгенден кийин Кыргызстанда жана пробация деп коет. Ошолор кыла турган сиздердин мүмкүнчүлүктөр барбы? Бизде аны кыла турган мүмкүнчүлүктөр эми толук эмес, бар, бирок толук эмес. Бирок ал жанагы фабрика МЭПтин референс лабораториясынын көзөмөлүндө турат. Бул аяктан өткөндөн кийин бизден контролдон өтпөш керек да. Жок, эми мындай да, эми ал бир эле ошол бруцеллез боюнча эмес, балким башка вакцинациялар алып келип каласыздар мисалга. Туурабы? Ошондо сөзсүз түрдө сиздерде да бул жерде пробациядан өтүш керек да Кыргызстандачы. Туура айтасыз. Айыл чарба министрлигинин алдында ошондой орган бар. Центр сертификации ветеринарных лекарственных средств деп аталат. Бирок биз мына 3 жылдан бери, Зиян Исламович, биз только МЭПтин жанагындай сертификаты бар гана сапаттуу вакцинаны кийирип атабыз. Башка вакциналарды кийирген жерибиз жок. Себеби дегенде мына фермерлерден көп арыздар түшүп атат. Ошол алынган дарылар боюнча, ошо вакцинациялар боюнча бизде бүгүнкү күндө биз берип атабыз дейт, бирок эффект жок деп атат да. Андай факты наоборот азайды, Зиян Исламович. Азыр бизде көп орун бар, азыр азайбадыбы? Ошол жакшы вакцина, эффективдүү вакцинанын эсебинен. Ал эми жанагы 9 ооруга болсо мамлекет камсыз кылабыз. Мамлекет правительстводон бюджеттен акча бөлүнөт. А бизде 50ге жакын оору бар. Эми баягы өтө коркунучтуу эмес калган ооруларды бул малдын эсебинен болуш керек да. Алар рынокто бар, ал вакциналар. Аларга биз көзөмөлдүк кылабыз сапатына, бирок аны сатып алат да эл. Ошол жерден баягы кээ бирөө режимди кармабай сатып кетип атканда ысытып алат же тоңдуруп алат, андайлар бар, туура айтасыз. Бирок биз ошол боюнча иштеп атабыз. Азыр кечээ өткөн жума Ыдырыс Исаков, журналист, Азаттыктын журналисти жана Оштогу бизнесмен Жалил Атамбаев боюнча маселе жаралып калды. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Чекит коюлгандай сезилет, бирок чекит коюла элек. Алдын мына кесиптештерибиз Жанар Акаев, андан кийин Алмамбет Шыкмаматов, анан кечээ мына Алтынбек Сулайманов дагы сүйлөшүп, ошол бизнесмен доо арызын, 50 миллиондук доо арызын кайра тартып алды. Эмне себептен мен чекит кое элек, эмне себептен ушул маселе боюнча маанилүү деп ойлойм. Мен өзүм ушул журналисттик кесипти, анын ичинде Азаттыкта дагы 10 жылдан ашуун аркалап келип, андан соң ушул элдин ишеними менен ушул жака депутат болуп келгем. Негизи доо арызын тартып алганда биз журналисттер жамааты жеңди, абдан мындай талкуулап аттык, бардык ушул маселелерди көтөрүп аттык. Бирок доо арызды тартып алуу бул биздин мамлекет үчүн коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп эмне болуп атат ушул маселелер? Ал кайсы салык боюнча эмне болду? Канча салыгын жашырып калган? Азыр эми иликтөө иштери жүрүп атат, бирок биз ушуну тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек. Урматтуу кесиптештер, негизи сиздерден дагы, коомчулуктан дагы мен көп угам. Журналисттер аша чаап кетти, журналисттер ушак менен алек, журналисттер каралоо менен алек депчи. Бирок биз бир нерсени айырмалап алсак, демократиянын эң башкы өзөгү ушул сөз эркиндиги. Андан сырткары Ыдырыс Исаковдун иши бул журналисттик иликтөө. Журналисттик иликтөөнү биз ошол ушактан, бир тараптуу маалыматтан, каралоодон, кандайдыр бир саясий күчтөрдүн кызыкчылыгынан айырмалай билишибиз керек. Эгерде карап чыксаңыздар, ошол журналисттик иликтөө ачык маалыматтар менен, эч кимдин беделине доо кетирбей, эч кимди каралабай туруп, ачык маалыматтардан ошол салык боюнча маалыматтарды, компаниялар боюнча ишкерлер эмне кылып атат, канча салык төлөп атат деп чагылдырып берген. Эгерде биз ушундай журналисттик иликтөөнү аралаштырып салсак, каралоо ушак менен, анда мындай артка кете беребиз да. Мен дагы мурдагы журналист катары айтар элем, кесиптештериме дагы айтам. Мына азыр 2020 шайлоо жакындап келатат. Негизи эле биздин коомдо азыр мына фейктердин, ана маалымат согушу башталды. Ошол 2020 жылы биз ошол шайлоодон кантип чыгабыз? Эгер ушундай каралоо боло берсе, ушундай фейк аккаунттар менен биз өзүбүзгө өзүбүз коомго доо келтире берсек эмне болот? Бирок эгерде биз журналисттик иликтөөнү колдобой, ушундай жакшы жумуштарды, журналисттерди колдобой, аны теңеп салсак, анда биз ошол фейктердин жетеленме парламенти, ошол фейк аккаунттар менен чыга беребиз.
журналисттик иликтөө өтө маанилүү. Себеби дегенде коомдогу эң орчундуу маселелерди алып чыгып атат. Урматтуу кесиптештер, урматтуу кыргызстандыктар. Ошол эле уран маселеси, ошол эле Жалил Атамбаевдин маселесин парламент көтөргөн жок. Биз буну моюнга алышыбыз керек. Депутаттар көтөрүп чыккан жок. Уран маселесин эл көтөрдү. Ушул жерге келип кечээ мына коомдук угуу дагы болду, мыйзам долбоору. Андан кийин гана парламент реакция жасап атат. Ошол эле орчундуу маселелерди эгерде ошондой кыйын, күчтүү журналисттер көтөрбөсө, парламент тилекке каршы биз көтөрө албай атабыз. Биз дагы улам ар бирибиз сүйлөгөндө социалдык тармактарда ушундай маселе болуп атат деп сүйлөп калдык. Андай болбош керек да. Депутаттар өздөрү казып, өздөрү көтөрүп чыгыш керек. Биз ошого мындай мурда ошондой болчу. Азыр биз социалдык маселелерде чуу чыкса, ошондо гана реакция жасайбыз. Ушул нерсени өзгөртүү зарыл. Негизи премьер-министр өзүнүн отчетунда көмүскө экономика 24%, бирок мен андан да көп экенине ишенем деп өзү бул жерде ишендирип кетти. Айрым эксперттердин баамында ушул көмүскө экономика 60-70%га жетти. Ошол эле Жалил Атамбаевдин маселеси 50 миллион сом ошол көмүскө экономикага кирет, коррупция менен күрөшкө кирет. Ошондуктан суранам, ушул парламент өзүнүн ролун так аткарып, ушул ишти, мындан аркы иштерди, салыгын жашырган, ушундай коррупциялык иштерге барган ишкерлерди, алардын ишин тыгыз иликтеп, биз чечим чыгарышыбыз керек. Ал эми таза иштеген ишкерлерди биз колдошубуз керек. Урматтуу кесиптештер, негизи баш кесмек бар, тил кесмек жок деп биз дайыма айтабыз. Чырылдаган чындык дейбиз, кашайган чындык дейбиз. Мунун баарында кыргыз элинин улуу философиясы жатат. Себеби дегенде биз ошол дайыма чыркыраган чындык